Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, урматтуу токтогуктар, меймандар. Мен бүгүнкү кайрылуум Токтогул районунун акими Акылбек Алякуновичке болмокчу. Акылбек Алякунович, мына мен турган жер автобекет. Эсиңизде болсо, будан 1 жыл мурун атайын президенттин Жалал Абад областы боюнча өкүлү келген. Ошондо элдик жыйында мен ушу автовокзал маселелерин көтөргөм, эсиңизде болсо. Бир нече маселелер көтөргөм. Анын ичинде мына автовокзал маселесин көтөргөм. Дээрлик 1 жылда Акылбек Алякунович сиздерди уккан жок. Мына кече күнү биз шаардык кеңештин депутаты катары сессияда ушу маселелер көтөрүп отуп, мына бул жерди көрбөс коюңуз. Мына могул мусорду араң чыгарттык. Мына автовокзал. Бир рейс кетти, азыр дагы бир рейс чыгарып берем, ошон менен мен кутулам. Көрдүңүздөрбү? Мен бул айткан себеби бул Кайырбек Сарпаштын коррупциялык схемасы менен алынган мекеме. Буну Кудай буйрса биз жакынкы аралыктарда далилдейбиз. Мына көрдүңүздөрбү? Сиздерди укпайт. Мамлекеттик мекемелердин эч кимибиздин укпайт. Ошондуктан принципиалдуу кадамдарга барып, мына бир эмес 2 жолу эпидем станция менен штраф салдырттык. Ошол штрафтардын баарын көзөмөлдөп берүүңүздү суранам. Андан сырткары акчасы жок дейин десең, мындай мекемелерди куруп атат. Көрдүңүз. Акчасы жок дейин десең. Бирок бул инвестор катары эсептелинбейт. Бул мекемени, мына бул илгерки автобекетти инвестор катары алган. Бүгүнкү күндө мына абалы начар. Андан сырткары мына могул жерлерди азыртан айтайын, көмүр төктүрбөйбүз. Мына көмүр төкпөйбүз ушул жерлерге. Автобекеттей болуш керек. Достор, Токтогулдун ичинде жер астыгынан элдер ушундай тыгын болуп атат. Андан сырткары мына сот, прокуратура мына ушулардын кызматкерлерге үй салууга, турак жай салууга, мына убактылуу иштегендерге, келип сырттан келип иштегендерге жер таппай калдык. Мына көрдүңүздөрбү? Ушуга окшогон жерлер жөн эле жатат, алынбай жатат. Мына бир бурчунан керип отуруп, мына антенна койду, нарагын койду, мына ушинтип жерлердин баары алынып атат. Ошондуктан урматтуу токтогуктар, жакын арада Кудай буйруса биз Сарпаштардан ушул алдырган биздин мамлекеттик мекемелерди, бул камхоз, бул буткомбинат, бул автобекет, мына парктын айланасында жерлер, Токтогулдун центринде, борборунда жайгашкан жерлерди артка кайруу комитетин түзөбүз. Ошол комитетке келиңиздер, активдүү катышыңыздар. Биз өзүбүздүн жерлерди артка алышыбыз керек. Анткени биздин бюджет толбой атат. Мына ошол бюджеттин толбогонун айынан сиздердин көчөңүздөр жасалбай атат. Светтер жарыктандырылбай атат. Мына бул жерде азыр болбогон салык төлөйт. Мына ушинтип коррупциялык схемалар менен алып алган. Азыр сиздерге мисал катары мен 2 жылдан бери ушул жерде сайрап атып, мына ажатканасын көргөзөм. Мына эл аралык деңгээлдеги автобекеттин ажатканасын көрүп коюңуздар. Мына жердештер, 2 жылдан бери чырылдап отуруп, сыртын кичине боемуш этип туруп, мындай жасаган ажатканасы. Көрдүңүздөрбү? Заман кайсыл жакка жылып баратат? Биздин областтар аралык, райондор аралык ажаткананын деңгээли. Ошондуктан бул инвестор эмес, бул тоногуч. Андан сырткары могу мекеме сноско кете турган мекеме болчу, урматтуу мен жердештерим. Чырылдагандай эле бар, мына сноско кете турган жер болчу. Чырылдап отуруп, мына могу үстүндөгү крышасын араң жаптырдык. Дагы чырылдашыбыз керек. Могул жерди бузуп, инвесторбу как положено могул жерге жашнакай зыңкылдаган бир 7 этажпы, 5 этажпы, 4 этажпы мекеме салыш керек. Ушул жерде мындай элдер күтө турган, эл чай ичип отура турган мындай өтө ыңгайлуу шарттарды, заманбап ыңгайлуу шарттарды түзүш керек. Андай жок. Мына эсиңиздерде болсо, чырылдап отуруп, крышасын араң жапты. Көрдүңүздөрбү? Андан сырткары сиздерге айтып коеюн, бүгүнкү күндө автобекет чоң кредитте. Мен сиздерге ишенич менен айта алам. Бул жер кредитте. Урматтуу менин коллегаларым дагы, менин жердештерим мына ушундай. Андан сырткары мыйзам бузулган, муниципалдык жер бузулган өзү. Урматтуу менин жердештерим, мына могул жерде илгери соода саттыктар жүрчү. Могу мекемелер бүт мыйзамсыз курулган, мыйзамсыз берилген. Көрдүңүздөрбү? Могул жерде тротуар болгон. Тротуар муниципалдык жер, бул жер берилбеш керек эле. Мына эмнегедир бул жерлердин бардыгы жок болуп кеткен. Мен түшүнүп атам. Булар документтер жазашкан. Могул жерде боло турган болсо, мо тротуар биздики. Биз ушул тротуарды салып отуруп, урматтуу жердештер, мына могунун аягына чейин чыгарышыбыз керек. Көрдүңүздөрбү?
Могул тротуар менен биздин жарандар басыш керек. Көчөдө эмес, могул жакта басыш керек. Могул жерде мондайдан базабыз. Буну мен туруктуу комиссиянын төрагасы катары эми жылкы бюджетке киргизебиз буну. Могул жерден тротуар төшөтөбүз биз. Могул жер элдики. Могул жер элдики. Элдики болуп келген, элдики болот. Мына мондай базабыз. Көрдүңүздөрбү? Эмне деген мыйзам бузуулук? Мына бүгүнкү күндө могул мекемеден как положено аренда алып атат. Бул аренданын баарын төлөтөбүз арткачы. Мына могул жерлер элдики болгон. Ошондой да ушуну сиздерге далилдей албай келатам мен көп жылдан бери. Көрдүңүздөр, мондай келет тротуар. Бул жерде Жандыбек Өзүбеков деген раматтылык менен Аяштамдын кичинекей ишканасы болгон. Магазини. Буну да сүрүп жылдырышты. Буну дагычы. Анткени бул биздин территория деп соттошуп отуруп алды. А мэриянын территориясы гана. Мэриянын территориясы. Бул жерде алма бактар бизди тигиш керек эле. Өзүңүздөр көрдүңүздөр. Тротуар мондайдан салыныш керек эле. Адамдар басыш керек эле. Биздин укук гана. Биздин укук гана. Мына мен бул жерге басып келейин деп калдым мынакей. Ленин көчөсүнө келейин деп калдым. Мына тротуар монтип келип, Ленин көчөсүнө чыгып, ушундайдан уланыш керек эле. Уланыш керек эле. Могуну атайын ушул жерге жылдырышкан. Атайын жылдырышкан. Мен ушундай деп эле белгилейм. Атайын жылдырышкан. Анткени документтерин жазашкан. Ушуну ушундайдан улантасыңар депчи. Көрдүңүздөрбү? Бул жерден да болбой калышы мүмкүн. Азыр биз баардык документтер, тийиштүү документтер көтөрөбүз. Мындайдан болуп калышы мүмкүн. Мындайдан. Демек бизди алдап атат. Алдап атат. Биздин мекеме муниципалдык жер могул жерден болуш керек. Могул жерден болуш керек. Биз ушундай күрөшөбүз, Кудай буйруса. Мына достор, сиздерге ачуу чындык ушундай. Ушинтип жерлериңиздер тонолуп атат, бюджетиңиздер толбойт, жолуңуздар жасалбайт, тротуар салынбайт, машинадан мына адамдар сүзүлөт ушундай. Же эч нерсеңер кое албайсыңар, эч нерсеңерди мындай гүлдөтө албайсыңар, же түзүк демел албайсыңар. Не бир эле адамдын укугу корголору, не бул жерде жалпы жарандардын, муниципалдык мекемелердин мындай укугу корголбойт. Укугу корголбойт. Эмнеге корголбош керек? Мына достор, ушундай чындык жердештер, могул жердин абалы. Мына Кудай буйруса 2023 биз ушул адамдар базуучу тротуарды бюджетке киргизебиз. Ушул жерде жашагандар, ушул жерде биздин тургундар негизи эле баса турган ушул чоң тротуар болот, Кудай буйруса. Ошонун алкагында анан кийин автобекет менен биз соттошууга барабыз. Мен бир нече канча деген видеолорду тарттым ушул жерде. Дайыма ушул жерде биздин жарандар, окуучулар баардык ушул жакта басышат. Дээрлик ушул аябай коопсуздук жаралган да. Адамдар сүзүп кетсе эмне болот? Ыңгайлуу шарт жок, дем ала турган аба ырайы жок. Бул жерде жашоочулар да канча ирет ушул жерде арыздар менен кайрылды. Эми баардыгы мыйзам чегинде караш керек да. Мына бул жактар шубак баскан, илгери сонун гүлдөгөн жер болчу деп биздин жердештер баардыгы айтат. Ушул жерге келген адамдар эс алып кетчик дейт. Азыр эми карабайсызбы, шубак базып, булардын баарына тротуар көрүнбөйт. Ушундай достор. Мына өзүм билемдик кылып контейнерлери коюп алышкан. Мейлим азыр жеке ишкерлик, бирок